тилинде чылгый деген сөз кезигет. Бирок анын түшүндүрмөсүн ким кандайча түшүнөт? Кеп маңызын талдай келгенде чылгый бул чийки тери. Бул жаатта Кыял мамлекеттик ишканасынын тажрыйбасы өтө жогору. Сатып иштеген ал жанагындай чылгый деп коет. Чийки терилерди. Ошолор менен иштесек болот. Мөткөрлүк жасалат андан. Ошо продукцияны ошондон баштап анан даяр болгонго, товар болгонго чейин сиздер алып келесиздерби? Бул чылгый теринде өзүбүз сактап иштесек болот. Эметип, жидетип, кырып, тазалап, анан формасын келтирип, кум менен шыкап, эскисин түзүп бүт иштеп чыгабыз. Көбүнчө кайсы терилер колдонулат? Талап кайсыга жогору? Уйдуку. 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 А мындай Койдуку деле колдонулат. даярдоо контораларына өткөргөндө баасы чыкпай калат да. Сиздер кантип аласыздар? Атайын заказ менен аласыздарбы же мындай колдоо менен сатып аласыздарбы? Заказ менен эле алабыз. Анан мындай эме кылышат. Бит заказ менен көбүнчөсү. Президентский аппаратка кетет көбүнчөсү. Жок, терини айтып атам да, терини кантип аласыздар? Элдин колунан эле сатып аласыздарбы же атайын бир заказ, мисалы, эт комбинаттарынан аласыздарбы дегендей? Өзүбүздүн мындай колдон эле сатып алабыз. Продукциялардын арасында мындай чоң эмгектер бар экен, майда сувенир сыяктуу дагы иштериңиздер турат да, ошо боюнча айтып берсеңиз, эмне болгон? Табакчылар. Бөкөрлөр бар, мындай тарелкалар бар, ар кандай. Жыгач цех менен сиздер биргелешип иштейсиздер да? Иштейбиз, жыгач цех менен, күмүш цех менен биргелешип иштешебиз. Ар кандай картиналарды, мындай эмелерди, подаркалар кетет, биздики көбүнчөсү ак үйгө кетет. Сырт жакка алып кетишет. Сиздер Кыял мамлекеттик ишканасынын тери менен иштөө бөлүмүндө даярдалуучу продукциялар тууралуу маалымат алдыңыздар.